Азыр көп нерсени түшүнүп калдым. Убагында балалык кылчу элем. Дагы деле ошол окуучулук күнөрүндөгү жоруктарым дагы деле эсимде бар. Сенин окууларың эмне болуп атат? Жакшы эле го. Жакшы эле го деген эмнеси? Сен даярданып окуп атасыңбы? Анатомияны окуп, биология курсуна барып атасың да, Ошондой го. Ошондой го деген эмнеси? Бирок мен үчүн анатомия бөлүмү аябай эле оор болуп атат. Оор болот да, биологияда, анатомияда ким үчүн эле жеңил экен. Бирок сен тынбай окууңду окуп уланта бер. Апанын айтканын ук. Билим алуу азыр эң маанилүү. Бизде билесиң да, сен үчүн жакшылык. Эми сиз эле калдыңыз эле, мага лекция окуй турган. Жок дегенде жөн чай ичирбейсиңерби? Жок дегенде чай ичип албайт белең, качып коесуң да сабактан. Силер менен суда тамаган өтпөйт. Саламатсыңар балдар. Балдар тапшырмалар даярды. Тимира үмүтсен баг жок экен. Организмдин ички чөйрөсүнүн туруктуулугу, сактоо касиети кандай да калат? Эстей албай атам, бирок бир чөйрөдө туруктуулукту сактоо үчүн адаптация керек, ал жооп адаптация деп ойлойм. Жок, толук эмес болуп калды. Гемозсуз деп аталат. Отур 4. Бүгүнкү тема балдар. Үмүт жана Жапырдың жогунун албасачы. Мен бул теманы билчүмүн да, мага репетитор агайым айтып берген. Эмне ойлойм, баарыбыз жаңылышабыз. Мага жаңылууга болбойт. Так, балдар, үйгө тапшырма. Ушул конспектилеп до конца бүтүрүп келгиле. Үмүт. Бүгүн кино көргөн табыз көпчүлүк болуп барасыңбы? Кайсы киного? В погоне за счастьем деген. Саат канчаларга? Примерно 5 болуп калат го. Мен бүгүн онлайн тестке катышмакмын. Примерно ошол убактарда. Кечке окуй бересиңби? Эс ал да кичине киного барып деле. Сыман ошолбу? Мейли, атама сурап көрөм, жер сарам. Апа. Апа. Айтерчи. Бүгүн саат 5-те классташтарым киного барышат экен. Аны мен да барып келейинчи. Жок, сен улуттук олимпиадага өтөсүң да бүгүн тестини. Даярданып 5:30. Качпай эле коеюнчу. Катышың керек, ага дейин обязательно да биз ал үчүн акча төлөп койгонбуз да. Апа, барып келе берейинчи. Жок, даярдангын. Кечке эле ушинте беришет. Үмүт, бааз тамак ичпейсиңби? Үмүт дейм, бааз угуп атасыңбы? Үмүт, угуп атасыңбы? Келбейсиңби? Тамак ич. Үмүт. Үмүт, кызым баспайсың тамак ичели? Ой, эмне болду? Тест тапшыр дейсиңер же тапшырайын десем, 5 мүнөт сайын эле чакыра бересиңер. Мен сени сабанга тоскоол болоюн деген эмесмин да. Mesela сен жакшы көргөн пирожкиң жасагам, ошону жеп албайсыңбы? Ой, жей бергилечи. Атам ача албайсызбы? Жүрөт да ар кайсы жерде. Кызым уктап калган турбайбы? Мага ашыкча басым кылып, оку деп кыйнагандай сезиле берчү. Ошол үчүн канча жолу уруштук.
ошол убакта апам айткан катуу айтып алган сөздөрүмө аябай өкүнөм. Эми ошол экөөңүздүн жүзүн көрүп отурасыз да азыр. Балам, балалуу болгондо билесиң дейт эмеспи? Ошондо ата-энем мен үчүн аябай эле кыйналышыптыр. Так, балдар, биздин бүгүнкү тема улуу кыргыз каганаты, кыргыз каганлыгы. Бул энеси кыргыздардын мамлекетин Барсбек каган негиздеген. Экөөңөр тынч отургач, Касымалиев, Муратов эмне болуп атасыңар? Саламатсызбы эже? Эртең деген секомдон келет экен, 11 класстарга пробный тест болот экен. Аха. Класс жетекчилерине айтып көзөмөлдөп коя. Макул. Сабактан кийин бүгүн бакта келебиз. Мен районго отчет берген бармакмын да. Анда сен жок эле тигер эле. Макул. Рахмат. Секом меселесинен пробный тестке эле Бүгүн отчет берген бар. Ассалам алейкум, Темирдозуң. Кандай? Жакшыбы баары? Жакшы кандай? Ден соолук дегендей. Баары жакшы эле. Өзүң кандайсың? Баягыдай эле түнкүсү машина айдап жүрөсүңбү? Ооба да, түнкү жүк ташыбасам нанга жараган акча чыкпас да. Бүгүн Карабалыкта саат 14 чыгам. Үйдөн эле тамак ичип алып. Темирдозуң ишелсе абайла да. Бир фураң менен байкуш бир баланы сүзөйбү? Кой. Ары бери, арынын бетин ары кылсын. Үбүрүм үчүн деп жүрөм да, ушинтип. Макул, клиенттериң да келип калган окшойт. Макул, жакшы Темирдозуң. Абайла. Оо, такси. Клиенттериң да келди окшойт. Макул, жакшы бар Темир. Так, 5000 кызым курсуна төлөсөм, калганын Светке төлөсөм, калган атасы берет да. Спонсорство деп да айтып аткан, ага эмне берсем? Мен спонсорствого төлөп койсом. Кызыма да бут кийим жаңыртыш керек эле. Жететтир. Жеткизебиз да, атасынан алабыз да жетпесе. Кызым, эмне кылдың бүгүн кечке? Бүгүн мен мектепке бардым, курска бардым. Бүгүн кечке курсагым ачты. Апакеси дагы сабактан эле бошобой. Кызыбыз ачкала калды го. Iya. Сен окууну бүтүп каяка тапшырайын деп атасың? Мет академияга эле тапшырам го. Кичинекейимден бери кирилип бөлмө. Кызым, акчаны сен ойлонбо. Калган университетке тапшыр. Өз кыялыңа жеткирем деп аракет кыл. Керек болсо түбүнөн дагы таап берем. Керек каражатты. Ата, эртең мен ыр окуп берем дедиңиз эле го. Ошону окуп бербейсизби? Унуп калган турбайм кызым. Азыр. Кызым, карачы, могу менин колдорум. Китмен чапкан, таштак болгон жолдорум. Китеп кармар жакта тактыр тушаган канатымды кайрып бул колдорум. Ичинде калды окулган 1000 китеп. Көкүрөктү солбой жашайт бир үмүт. Жаша албай калган менин тактырымды сен гана тунук акылың көрөт. Мен жетпеген окууга ашуулардын сен ашкын. Бире менен алаңга жол ачкын. Атамды ичте калып кеткен арманын эгелеги менен кызым сен баскын. Кызым, сенин корбошуңду каалайм. Анткени өзүм ата-энемдин түшүгү көп болуп, өзүм окууга калыптырмын. Ошондуктан мага окшоп, колуна тийген жумуш менен айыктенбей окуу макулбу? Өз орунду тап, кызым. Макул ата, мен сиздин ишеничиңизди актайм. Макул, эми жакшы, аман эсен барып кел.
Өйдүз кырсыктан алыс болуп жолдон абайлап. Эртең түнү менен келем мен. Күйүк жеткириш керек. Эшикти ийилип, сак жаткыла, Кудай сактасын. Белиңиз атал, жакшы арыңыз. Кызым, эс алып туруп окусаңчы. Ой, жата бериңизчи. Эмне мага эле тигилип калдыңыз? Ата! Лампам күйбөй калды, оңдоп бериңизчи. Азыр. Очурка акелайын. Эскип калды го анын. Кана кызым берчи. Ушундай күндөр өттү. Мен үчүн болуп көрбөгөндөй чоң эмгек кылышчу. Башкысы сиз өзүңүз түшүнүп, ыраазычылык менен эскерип жатасыз. Калганын өзгөртө албайбыз, тилекке каршы. Ата энемди аябай сагындым. Барып келиңиз да айылга, жеңилдеп каларсыз. Мен барганда бирөө мени күтүп алсачы. Кой иштейли. Апа, ата, мен силерди кеч түшүндүм. Азыр тирүү болгонуңарда баркыңарга жетет элем. Босогодон аттаганын кечели, ата десең дүйнө мага тар беле. Талпынган ол назик кичик кадамдар жүрөгүмдө өчпөс болуп калды эле. Апаң сени ак бешикке бөлөгөн, дерим төгүп кирпик какпай чөгүлгөн. Ширин күлкүн жаңырганда бөлмөдө, биздин үйдүн бактысы да төгүлгөн. Убакыт суу агып кетти токтобой, балалыгың кала берди окшобой. Атаң менен апаң сени сагынып, отурабыз өткөн күндү